Өскемен облусунун Исфана шаарында бүгүн 2-майда сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2-май күнү саат 18:30 чамасында Лейлек районунун Исфана шаарында жаап өткөн мөндүрдүн кесепетинен Восточный көчөсүндө жайгашкан турак үйлөрдүн короолорун суу каптап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине саат 19:00 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Лейлек райондук бөлүмүнүн 3 кызматкер чыгып кеткен. Министр Замирбек Аскаровдун тапшырмасы менен Лейлек районуна министрдин орун басары Равшан Рыспаев жетектеген ыкчам топ жөнөп кетти. Министр абалды жеке көзөмөлүнө алды. Кошумча маалымат берилет деп жазылат маалыматта. Өкмөт башчы электр энергиясынын наркы көтөрүлбөйт жана мурунку деңгээлинде калат. Бардык зарыл чараларды көрүү калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоого шарт түзөт. Бул тууралуу видеоконференция режиминде энергетика тармагынын өкүлдөрү менен өткөн жыйында премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, премьер-министр экономика тармактарын жана калктын 2020-2021 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө токтомго кол койду. Мухамбеткалый Абылгазиев белгилегендей, коронавирус инфекциясы менен күрөшүү уланып жатканына карабастан 2020-2021 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдык көрүү өз убагында башталышы керек. Былтыр токтом жакшы аткарылды, мезгил эч кандай аша чабуусуз өттү. Аба ырайы жылуу болгондуктан авариялык өчүүлөр аз болду жана Токтогул суу сактагычында суунун болжолдонгон көлөмү 4% үнөмдөдүк. Адистердин божомолунда быйыл жылы суу аз болот. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү күзүндө 15 миллиард 600 миллион метр кубтан ашпайт. Бул импорттукта жергиликтүү да көмүрдү, ошондой эле мазут жана газды камдап алышыбыз керектигин айтып турат. Бирок баа маселени чечкенибизди айтып коеюн. Электр энергиясынын наркы көтөрүлбөйт жана мурунку деңгээлинде калат, деди Мухамбеткалый Абылгазиев. Өкмөт башчы ырастагандай, калкты электр энергиясы жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн ар бир маселе боюнча тыкыр даярдануу зарыл. Мисалы, электр энергиясын коммерциялык эсептөөнүн автоматташтырылган системинде канча электр эсептегичи бар? Компаниялардын жетекчилери ал тургай ушул суроолорго жооп бере албайт. Биз аба ырайынын шартына жараша калкты электр энергиясын канча көп колдоноору боюнча так сандарды билишибиз керек. Бул бизге жоготууларды жана карыздарды эсептөөгө жардам берет. Бул жаңы гана түзүлгөн Кыргыз энергетикалык эсептөө борборунун милдети. Анын милдети электр энергиясынын агымы жана жоготуулар жөнүндө бардык маалыматтарга ээ болуу, баланстарды түзүү жана рыноктогу бардык катышуучулар үчүн эсептөөлөрдү жүргүзүү. Ушул маалыматтардын бардыгын эске алуу менен энергетикалык компаниялардын ишинде ачык айкындуулукту камсыз кылуу аркылуу колдо болгон ресурстарды натыйжалуу пайдалануу зарыл. Ошондо гана коррупциялык тобокелчиликтер төмөндөйт, дейт Абылгазиев. Премьер-министр кийинки кеңешмеге өлкөнүн энергетика тармагынын чыныгы картинасын көрүү үчүн бардык зарыл болгон материалдарды даярдоону тапшырды. Факт-чек жана Кактус медиа порталдары чогуу даярдаган президенттин кудасы Алярбек Абджалиевдин үй бүлөсүнүн бизнес империясы аттуу журналисттик иликтөө 30 апрелде жарыяланды. Анда жогорку кеңештин депутаты Алярбек Абджалиевдин жакындарына катталган ондогон ишканалар жөнүндө кеп болот. Иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайы экени айтылган Гүлсара Сулайманова ар тармактагы иш алып барган 17 фирмага, ал эми уулу Темирлан Токтобеков 13 фирмага ээлик кылары жазылган. Журналисттер Алярбек Абджалиевдин мүлкү боюнча акыркы жылдардагы декларацияларында бапыраган байлыгы көрсөтүлбөгөнүнө көңүл бурган. Алсак автоунаасы, малы жана жылына 1,5 миллион сомго жетпеген киреше табаары жазылган. Бирок жакындары ондогон ишканаларга ээлик кылары көрсөтүлгөн эмес. Ал эми журналисттик иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайына катталган ишканалар тоо-кен, курулуш, эс алуу, логистика, соода, билим берүү жаатында иш жүргүзөрү айтылган. Алардын ичинен эң ирилери катары Гүлсара Сулайманова кытайлык ишкерлер менен бирге Кайыңды кабель заводуна, Алай районундагы көмүр казган жол чырак, баалуу кендерди иштеткен Кыргыз спец геосервис, Сорон, Жети өгүз майнинг сыяктуу ишканалардын кожоюндарынын бири экени көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Сулайманова Альбина Строй, Софт Строй курулуш компанияларында үлүшү болсо, Мегастрой маркет деген объектте жеке ээлик кылары иликтөөдө баяндалат.
Ал эми журналисттер Алиарбек Абжалиевдин уулу Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токтобековго катталган 13 ишкананы аныкташкан. Алардын ичинде көп тармактуу иш алып барган Family Group компаниясы, Nur Elite Stroy, Skylight сыяктуу ишканалар аталган. Иликтөөнүн авторлорунун бири Fact Check порталынын редактору Болот Темиров материалда ачыкка чыккан маалыматтар шек жаратаарын билдирди. Негизи мыйзам боюнча чоңойгон балдары расмий ажырашкан аялы жакын тууган болуп эсептелбейт экен. Бул иликтөөдөгү материалдарды анализдеп отуруп, бир суроо пайда болот. Кандайча эле чоң мамлекеттик кызматты ээлеп жүргөндөрдүн жакын туугандары ушундай таланттуу бизнесмен болуп чыга келет. Убагында Бакиев да ушинтип жооп берип жүргөнү эсибизде. Экинчи жагынан карасак, иликтөөдө айтылган көп компаниялар акыркы жылдары ачылып, 2016 жылдан тартып активдүү иштей башташкан. Албетте 2003 жылы ачылган ишканалар да бар, бирок алар аз. Ошол эле кезде Алиарбек Абжалиевдин өмүр баянын карасак, дал ушул жылдары жогорку кеңештин депутаты катары иштеп жүргөн болот. Болот Темиров депутат Абжалиевдин жакындарына катталган мүлктөрдүн булагы боюнча тиешелүү органдар текшерүү жүргүзүшү керектигин айтууда. Бул иликтөөдөн соң Азаттыктын Сулайманова жана Токтобеков менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Ал эми парламент депутаты Алиарбек Абжалиев журналисттик иликтөөдө айтылгандарды четке кагып, мурдагы жубайы жана уулунун бизнесине көмөк көрсөтпөгөнүн билдирди. Ал жерде кичине ашыкча кылып жибериптир. Депутат катары эмне жардам бермек элем? Ар ким өзүнүн ишин кылат да, отуруп алып эле билип билбейди жаза беришиптир. Алардын өз оокаты бар, үй бүлөлүү болгон соң өзүнчө оокат кылышат. Менин декларациямда жазышыптыр. Анын жомокко окшоштуруп, ушундай имиш деген нерселерди кошуптур. Ал туура эмес. Абжалиев бул макала боюнча юристтер иштеп жатканын кошумчалады. Негизи Кыргызстанда чоң кызматты ээлегендердин байлыгын, мал-мүлкүн жакындарына жаздырып, жашырып коеру көптөн бери эле айтылып келет. Бул жаатта кемчилик бар экенин бийлик органдары да мойнуна алып, көп эрежелерди өзгөртүү боюнча убадалар айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков декларацияларды текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн эң маанилүү бөлүгү экенин далай жолу айтып, эл эсебинен байыгандардын баары ашкареленет деп билдирип келет. Маселен, президент 2019 жылы күч органдарына тапшырма да берген. Ар бир министрликте жана мекемеде коррупциялык схемалар барбы жокпу, ар бир мамлекеттик кызматкерди жекече текшергиле деген эле. Мамлекеттик түзүмдөрдүн, анын ичинде укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын кызматкерлеринин декларациялары жакшылап текшерилет. Дагы бир жолу кайталайм, коррупцияга каршы күрөш кимдин кандай даражасы бар экенине жана кандай кызматты ээлегенине карабастан катуу жүргүзүлүшү керек. Бийликтин мындай убадаларына карабай мамлекеттик жетекчилердин мал-мүлкүнүн ачык айткандыгы дале болсо, маселе бойдон калып келет. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бийлик коррупция менен чыныгы күрөш жүргүзүүнү кааласа, журналисттер иликтеп чыккан маалыматтарга өзгөчө көңүл бурушу керектигин белгиледи. Декларация кампаниясы башталгандан бери чиновниктердин баары мал-мүлкүн, байлыктарын туугандарына, тааныштарына каттап коет. Ал мал-мүлккө ээ болдуң деп текшерчү мыйзам жок. Мыйзамды кабыл алуу боюнча аракет жок. Аны атайлап эле кабыл албай, кечеңдетип жаткандай сезилет. Болбосо байыртыдан бери келе жаткан чоң жетекчилердин жакындарына тиешелүү Сезардын аялы шектен тышкары болуш керек деген эреже иштеш керек болчу. Алиарбек Абжалиев жогорку кеңештин 2 чакырылышынын депутаты. Ал акыркы жолу 2015 жылы Республика Ата журт партиясынын тизмеси аркылуу парламентке келген. Кызматтык карьерасынын басымдуу бөлүгү бажы тармагында иштеген. Абжалиев коомчулукка анча деле белгилүү эмес болчу. Бирок анын учурудагы президент Сооронбай Жээнбеков менен кудай экени ачыкка чыккан соң кызыгуу күчөгөн. Тагыраагы сөз болуп жаткан депутаттын уулу президенттин кызына үйлөнгөн. Буга чейин депутаттын саясий чөйрөдө таасири артып бара жатканы жөнүндө маалымат каражаттары жазып чыгып, аны Алиарбек Абжалиев четке каккан. Алиарбек Абжалиев көңүл бурулган дагы бир жагдай иликтөөдө сөз болгон уулу Темирлан Токтобековго туш болгон жол кырсыгына байланыштуу. Токтобеков отурган автоунаа былтыр Ысык көлдө башка унаа менен кагышып, 4 адам каза болгон. Маркумдардын жакындары Азаттык радиосуна кайрылып, кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети болуп жатканын айтып даттанышкан. Токтобековдун жакындары бул маалыматты четке каккан болчу. Кыргызстанда буга чейин коррупциялык көрүнүштөр боюнча бир нече журналисттик иликтөө жарыяланган. Мамлекеттик органдар алар текшериле турганын, укуктук баа берилерин айтканы менен көпчүлүгү аягына чыга элек. Былтыр бажы тармагында коррупциялык схемалар боюнча иликтөөгө реакция талап кылып, Бишкектен нааразычылык акциялары да өткөн.
Кыргызстанда бир сутка ичинде 23 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Вирустан сакайгандар төмөнкү аймактардан: Бишкек шаары 9, Ош облусу 1, Жалал-Абад облусу 2, Нарын областы 11. Ушуну менен коронавирустан айыгып чыккандардын саны 527 болду. Бул жалпы оорулардын жарымынан көбү илдетти жеңгенин билдирет. Коронавирус өлкөдө 769 кишиде катталган.